2022-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 5 жогорку окуу жайына өзгөчө статус берилген. Бул статус аларга уюштуруу, финансылык жана кадрдык маселелерде автономияны камсыз кылуу үчүн шарттарды түзөт. Бирок бул реформа толук ишке ашкан жок. Университеттерге академиялык эркиндик берилиш керек. Маселен, окутуу формаларын жана методдорун тандоо, билим берүүнүн сапатын баалоо, инвесторлор, ишканалар жана башка университеттер менен өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгү болушу керек. Стартап ыкмасы окуу процессине интеграцияланган жок. Формалдуу түрдө стартап борборлору ачуу менен гана чектелип калды. Анткени ийгиликтүү стартап долбоорлор дипломдук иштерди алмаштырмак.